3-үнөн баштап башталган ызычысы. Анан бул жактын ремонт боюнчачы. Ремонт боюнча биз өзүбүз ага чейин 2014-2013 жылдары биз мэрия кылып жасаганбыз. Просто бул жак опасно, аны жерин ремонт кылыш керек, тазалыктан айтып, арты белгилерин жөнөтүп, каттарды жазып. Ал жактан эч кандай жооп келген эмес. Эми 2017-жылы булар маселени козгоп башташты. Бул жактын өзүндө деле бизге койсо, эсиле биз бул жакта иштегендер каждый өзүбүз эле монун ичин ремонт кылып алабыз. Алар просто бизге сууну токтотуп берсе, биз өзүбүз бул жактан мировой стандартка жооп бере тургандай болуп, баардык жагын охрана коюп камераларды коюп, биз жакшылап ичин оңдоп алабыз. Өзүбүз эсиле ошо мэрия бизге бул жакка которгон акчаны башка жагына жумшабалса деп атып, биз ичин оңдоп алганга шартыбыз келет да, өзүбүз оңдой алабыз кысасы. Анан бул из үчүн негизи бир жума 10 күндөй болду. Пока бир так билим деп башында бир эксиз чыгарышты. Мындай болот деген элдин мнениясын билдириш үчүнчү. Эми ал жакта өзүңөр деле окусаңар керек, көбүнчөсү мындай болушуна ишенген эмес да, себебичи биздин үстүлөр оңдо болбой туруп, жердин астына пока эрте да ал нерсеге. Ошон үчүн ызычуулар болуп атат. Эми 3 күндөн кийин Кудай буйрса билинип калат кандай болот. Ремонт болгондон кийин, ремонт болгондо биз каршы эмеспиз да. Бир болду коштоп келебиз, даже жардам беребиз. Анан ошондон кийинкиси бизге интересный болот. Себеби бул жерде иштегендердин каждыйын деле бир айына 60 000 сомдук, 70 000 сомдук ипотекага алынган 5 жылдык, 10 жылдык кредиттер бар. Жакшы ремонт болуп атат. Колдорунан келсе кылып берсе, анан кийин биздин местабыз дагы ушул жерде калса деп элечи. Элдин баары бүткөн ошол эле, андан эч нерсени күткөн эле жок. Толук жооп жок. Эч ким кандайча толук жок. Аларданчы? Алардан пока жок, но нерсе күтүп атат. Ремонттан кийин калган. Ремонттан кийин калышыбыз керек дегенде. Бизге главный проблема ошол болот. Ремонтун жасасын, конечно. Бирок после ремонта эме болуш керек да, биз ордубузда калышыбыз керек. Рабочие места должны сохраняться. Бизде ошо ремонттан кийин кайра кирбейсиңер деп атат. Бизге антиси ремонттан кирбейсиңерден мурун бизге айтылган эмес. По закону негизи бир жыл 2 жыл мурун айтат да. Ал жок, эчтеке кылбай эле, бир жуманын ичинде эле келип чыгасыңар, ремонттан келбейсиңер деп ошондой. Бизде кредиттер бар, кредиттин баары залогко үй коюлган, биз место эмес үйүбүздөн ажыраган алып келип. Ушул жак прибыльде, ушул жактан көрүп, ушул жактан төлөйбүз, ал кредиттин баары. Мэрияга канча ушул жөнүндө кайрылдыңыз беле? Кайрылып атабыз. Мен эмес, СО Эржол кайрылып атат. Биз жалпы коллектив кайрылып атат. Мен тарттым ореки. Момну. Ана плюс кредитим бар. Ошону не кылам мен? Төлөп беришет бекен? Айтчы ошолорго. Сиздерге эчтеке гарантия берген жок азыркы күндө? 15 күнүн ичинде эле мына бир жума эле болду айтканына. Бир эле жума болду. Тарттыңбы муну? Мындан тышкары дагы кредитим бар. Ал документ үйдө. Ага айына 20 000 төлөйм. Момну кош. Ушул жерден түшкөн акчанын баары ошол жака кетет, и плюс күйөөмдүн, баламдын иштегендери кетет. Алардын баарын кантип төлөйм мен? Бир-эки жыл мурун айтып койсо, биз кредит алмаган эмес. Булар задолженность болмогон эмес. Ошону айтып мэрияга, пусть ошонун баарын милдеттемесин алып, мен төлөйт чыккын десе, мен ошондо ушул жерди бошотуп чыгып кетейин. Деги эле бир каяш айтып, минтсем Кудай урсун, жөн эле батып эле кетем. Зато свободный, эч нерсе эч кимге карыз эмесмин. Жакшы чыгып кетем. Анан ошолорду ойлобой туруп эле 15 күндө ким чечет муну? Анын тагдыры бул оюнчук эмес да. Бирин бияка жылдырып, бирин бияка жылдыргандай. Адамбыз, Кудай деп жүрөбүз, Атамбаев айтып аткандай. Кудай колдойт деп жүрөбүз. Негизи предупреждение берсе болмок, бизге келип собрание кылып, 2 жыл мурунчу ошо кредит албагыла, ипотека неметпегиле. Көпчүлүктөр биякта үйлөрдү заложить этти, акчаларды алабыз. Ошо предупреждение кылса жакшы болмок да негизчи. Мындай кылбай эле болбойт да бул. Кандай баарыбыз адамбыз да биз биякта. Иштеп аткандан кийин бир жерден оокат кылып атабыз, биз да биякта бала бакыраны багып атабыз. Негиз собрание кылып бияка баарыбызга ушинтип айтса болмок, жөн эле келүү эле 2 жума мурун эле айтып эле кетти, ушинтип эле товар албагыла, предупреждение берип бияктан бошотугула. Бул кандай болсун ушундай болбойт да. Айтпайсыңбы сен ипотека үй алып алган деп? Канча болду?
3 ай неме төлөдүм мен. 3 жыл калган ипотека. Ипотека үй алгансыз, э? Кредит алгам мен, анын неме ипотека да залог койгом. Эми 3 жыл төгүш керек муну. 3 жыл төгүп. Bundan башка менин доходум жок. Сырттан эч ким жардам келбейт. Төлөп 2 жылдан кийин төлөп төстү алган. 2 жылга алган мал. Ушул жери менен эле башка жок доход бизде. Башка доход жок. Доход жок. Бала чаканы окутабыз ушул жер менен. Тамактанабыз ушул жер менен. Эме топкандан анан чыккыла кеткиле деген Жумушту кайдан табабыз, мисалы, бул Качанга чейин бошотуп кеткиле деди биякта. 15 апрелге чейин. 15 апрелде уже бошотуш керек. апрелде бошоп кетти 2017. Алар сизге гарантия берип атабы? Кайра ремонт бүткөндөн кийин иштейсиңер деп? Гарантия берген жок. Жок кандай гарантия. Жөн эле бизнес токтотуп койду жүрүм экен да, э? Да. Анан еще айтты, что дагы еще 10 место, 9 место калат деп, ушундай сыяктуу. Галерея болот. Галереяда. Ачыгын айтышпайт. Дабыз, плюс эмне дагы Охрана бар. 350 сом охрана, плюс дагы патент плюс 1100 плюс 1300 сом. 1300 плюс соцфонд 1300 дагы 100 сом светке. 100 сом. Анан эме бар да. Дагы? Мусордукун 100 сом. 200 сомбу? 350 да. Мусор. Мусор канча төлөйбүз? Дворник ошо мусор менен кетет да дворникке жеке. Аны төлөбө уже 4100 чыгып атат, э? Ошондой чыгып атат да. Эми ошо үчүн иштеп атабыз, же болбосо андан кымбат болсо биз иштей албайт элек да. Анда вообще эле просто бул айлык катары иштеп атабыз, чын айтсам.